YouTube'da канал. Ошол жакка көп ойлорумду бөлүшүп келемин. Көчөттү тигип алып, тиктеп отурбастан методдорун иштетиш керек, андан өнүм алып пайда табыш керек. Азыр мен сунуштап аткан KGB деген метод бар. Бул метод америкалык метод болуп эсептелет. Бул негизинен дәнектүүлөргө, шабдалы, кара өрүк, өрүктөргө түшөт. Мына ошол нерсени азыр Кыргызстан боюнча сунуштап атам. Туугандар, мына ошол KGB деген метод бар. Ушул метод менен өстүрүңүздөр. Эгерде 1 гектардан жакшы түшүм берсе, гиластан $20.000 чейин акча тапса болот. Бул жашыл бизнес. Мына ушул бизнести кургула. Ушул технология менен өстүрүп бере турган болсоңор, ошол нерсени биз кайра сатып силерден биз өзүбүз алайлы деп элди үйрөтүп, окутуп келатабыз. Мына ушул нерсени мен да сиздерге сунуштаймын. Кара балта жери өтө ылайыктуу келет. Жердин шартын жакшылап ылайыктап кылсаңыздар болот. Бул бак бою жапыз болот. Мурдагы классикалык бактардан айырмаланып, бою жапыз менен айырмаланат. Муну терүүгө өтө оңой. Bir adam bir günde 200 kilogramga чейин тере алат. Мунун бышуу мөөнөтү бирдей болот. Üstünü terip, анан астыны башка убакта тербейсиздер. Бышуу мөөнөтү. Эң негизгиси бул метод менен сиздер эң сапаттуу мөөнөтү чыгара аласыздар. Азыр Кытай менен биздин 14 чарбанын келишими бар, биздин мамлекет менен дагы келишим бар, департаментке дагы келатса керек. Бизден көп нерсе сурап атат Кытай. Бирок ошол нерсени бышырып, өстүрүп бере албай атабыз. Себеби жамаатташуу деген нерсе жок болуп атат, көлөм чыкпай атат. Ошондуктан туугандар, bir аймак, bir мөөнө жамаатташып чыгарып берсеңиздер, бул сиздер үчүн дагы ыңгай. Эң кымбат нерсе вакыт. Сиздер ошол вакытты утуудан үйрөнүшүңүз керек. Бардыгыбыз агроном болбошубуз керек. Бардыгыбыз ошол суучу болбошубуз керек. Ошону жамаатташып бир эле нерсе кылыш керек. Ошондой заман келатат. 40, 60, 100 гектарга чейин бир эле агроном башкарат ошол жерде. Суучусу дагы ошол, тракторчусу дагы ошол, бакты дарылаган дагы ошол. 2-3 адам терүүгө 50 адам ошол терген убакта эле жардам бербесе, башка убакта бир эле өзү аткарат. Ошол нерсени ал бүт компьютер аркылуу телефонго менен гана кылат. Азыр техника жетишти. Биз кетмен деген нерсени дыйканчылык дегенде түшүнбөшүбүз керек. Дыйканчылык бул азыр кетмен эмес. Дыйканчылык азыр багбанчылык бул илим. Азыр суу койгондагы кнопка, дары чачкандагы кнопка, бардыгы азыр технология. Жерде нымдуулук ушунча көтөрүлдү, бүгүн 30 градус ысыды, шамал секундасына 20 метрге сокту. Кетирип сиздин компьютерге маалымат келет. Компьютер өзү башкарат. Демек, ушул А блоктогу картага 20 тонна суу айдап койду. Себеби индикатор берип атат. Дары дармеги бүт бардыгы ошол суу аркылуу берилет. Тамчылатып сууга. Азыр дыйканчылык кыла турган болсоңуздар, мурдагыдай арык менен суу койбой калдыңыздар. Азыр эми ошол тамчылатып суугаруу менен суугарып болду. Bir тамчы суу бул текке кетпейт. Адреси жок барбайт. Ар бир тамчы суу эсептелүү. Дыйканчылыкты эсептеш керек. Эгер биз бактыла турган болсок, туугандар, эң биринчи бизнес планды түзүшүбүз керек. Бизнес планды түзүлбөйүнчө бул максатка ылайык болбойт. Биринчи, сиздер жер шартты жакшылап изилдеп аныктап алышыңыздар керек. Кайсыл нерсени өстүрүүгө болот жана канча түшүм алабыз, каяка сатабыз. Жер шарты аныкталгандан кийин ошол жердин жер суунун бүт бардык анализдери алынат. Туура келе келбейби? Бул жерде муздак агым бар, туруп калабы, турбайбы? Жылдык аба ырайы кандай болот? Кышкы январдын температурасы эгерде -32ден өтүп кете турган болсо, анда гилас тоң калат. Эгерде -18ден көбүрөөк туруп калса, гиластын бүчүрү суу куруп кетет. Андан кийин схема посадка, тигүүнүн посадкасы кандай болот? Анан формасы кандай болот? Биз азыр жөн эле даракты тигип койгон менен ал токойдон айырмасы болбойт. Көчөттүн дагы өсүү мезгили болот. Көчөттүн дагы мөмө берүү процесси болот. Көчөттүн дагы карый турган убагы болот. Биз кандай кылып атабыз дыйканчылык, багбанчылыкты? Алып келебиз,
Ташевич жазып айтып кетти, колпактай кылып оюп туруп ушул жерде 25 жыл жашай бер деп туруп тигип коебуз, ошол бойдон суусун беребиз. Болду. Бул жашыл тармак кандай болбош керек? Биз уже башкача көз караш менен карашыбыз керек. Себеби бул жашыл экономикалык бир чоң фабрика болуп калды. Бул фабриканы фабрикада иштетиш керек. Ушул КЖБда бутоо методунда биз жалаң эле күзүндө же кышында азыр эле буташты билебиз да. Бутоонун түрлөрү өтө көп болот. Бул КЖБда жашыл бутоо деген жүргүзүлөт. Жашыл убакта жүргүзүлөт. Жайында жүрүп гигиенасы жакшы болот. Андан кийин түшүмгө эрте кирет. Мен ошол YouTube каналымда айтып атам. Көчөттү 1 жылда 3 жашка чоңойтуп койсо болот деп туруп далили менен ошол жерде көрсөтүп атам. 2019 улаштырып атам, 2020-га көргөзмө үчүн бакты зордоп туруп мөмөгө ошол жерге кой берип атам. Мынакей. Киргизип койсо болот деп. Сиздердин шартта суук биздики силер менен айырмасы бар десеңиздер, анда 2 жашка чоңойтуп койсо болот. 1 жылда көчөттү 2 жашка өмүрүн узартып коюуга болот. Мурдагы бактардан айырмаланып, азыркы биз сунуштап аткан бак 2-3 эсе көп батат. Мурда 300-400ге чейин көчөт тигип атсаңыздар, азыркы биз айткан метод менен 1000 көчөткө чейин сунуштаса болот. 1000 көчөт батат. Азыр сиздер интернеттен көрүп атасыздар да, КЖБ, ТСА, УФО деген формаларды. Гилас теткендер бар арамыздарда? Бар. Барбы? Бөмө берип атабы? Эми берет жаңы, 3 жыл болду. Бербей атабы? Бул гилас бул ушунчалык назик нерсе болуп, биз бардыгы сүйүп жеген жемиш. Бул гиластын дүйнөдө азыр 3000ден ашык сорту бар. Биздин өзүбүздө валовой үч деп сиздерге жөнөткөндөрдүн дагы мен билгенден 5 түрү бар. Алар дагы сорту чаңдашкан, өзгөргөн, модификациясы бөлөк болуп калган, башкачараак болуп калган гиластар бар. Азыр биздин жерге интенсив деген түшүнүк келгенден баштап гиластын дагы бир канча подвойдогу, сорттогу гиластар кире баштады. Кээ бир жерде жакшы түшүп атса, кээ бир жерде түшпөй атат. Бирөө кайталаган катаны экинчибиз кайталап ошол сортто ошол жерге отургузуп атабыз. Дагы 5 жыл уттуруп атабыз. Азыр бизде өтүп аткан практика бул биздин Кыргызстан үчүн өтө чоң сабак. Бул биз ошол нерсени кайталабашыбыз керек. Биз кетирген катаны сиздер кайталабашыңыздар керек. Азыр Кыргызстанга кирип аткан, четтен кирип аткан подвойлар максимум 14 деп коет. Ушул максимум 14-те кирип атат. Кольт деп коет. Кольт деген подвойда кирип атат. Кольтты сиздерге сунуштап атканда сатуучу бул карлик деп туруп берип атат. Анан карлик деген бактары жылына 2 метрден өсүп отуруп 4 жылда 8-6 метрге чейин өсүп кетип атат. Карлик деп берген да, карлик деп бергенден кийин аны бутабайт экен, бул өзү болот билет деп. Бирок бой ушунчалык өсүп кетип атат. Мына ошол нерседе билимдүүрөөк болушубуз керек болуп атат. Бизде азыр туулгандар ошол интенсив бакты кылууга акча эмес. Бизге биринчи кезекте билим жетишпей атат, биригүү жетишпей атат, ынтымак жетишпей атат. Эгер жамаат болуп, биздин агросервис менен иштешебиз дей турган болсоңуздар, биз кызматташууга даярбыз. Сиздер менен контракт түзүп, ошондой жерге чоң гиластар, бактарды сиздер менен биргеликте буюрса түзөбүз деген ойдомун. Анан туугандар, бак дегенде биринчи көчөттү алып эле отургузуу эмес, жерди сөзсүз жана айтып кеттик, туура тандаш керек деп. Кандай гана дыйканчылык кылбайлы, биринчи жердин суунун анализин алгандан кийин мына ошол жердин идеалдуу топурагы болуш керек. Жердин күрдүүлүгү болуш керек. Жер канчалык күрдүү болсо, көчөт ошончолук иммунитеттүү болот. Анча-мынча оорулар менен оорубайт. Тез өмүргө кирет, тез жетилет. Сиздердин үмүтү тезирээк актайт. Идеалдуу топурак кандай болушу керек? Идеалдуу топурактын 5% органикалык гумус болуш керек.
Эгер жерде гумустуулук төмөн болсо, жок болсо, же химияга ууланып бүткөн болсо, микроорганизм ал жерде жашап аткан болсо, анда сиз ал жерден эч кандай неме ала албайсыз. Биздин жерге болгон мамиле ушунчалык болуш керек, ал жер ушунчалык бай болуш керек. Жердин 48-50% минерал болуш керек. Жердин минерал болуш керек. Биз алган минералды кайра ошол жерге толуктап берип турушубуз керек. Ошол жердин 25% суу болуш керек. 25% нымдуулук болуш керек. Ошол шарт идеалдуу топурак болот. Алан туугандар, көп ката кеткен жерлерди көрсөтүп келдик. Сиздер ошол боюнча мен көп сүйлөбөйүн. Сиздердеги болуп аткан проблемалар, көйгөйлөр, максаттар болсо ошол боюнча көбүрөөк суроо берсеңиздер, себеби азыр эле убакыт бүтүп калат. Сиздерде классикалык убактарда кандай катаалчылыктар бар экенин азыр мен айтып берейин. Биринчи тиккенден баштап ката баштайт экенбиз. Ал нерсе Кыргызстан боюнча бар. Классикалык бактарды кандай биз жараттык? Классика бакты алып келип тик тагын ошол бойдон бутабай койдук. Бул токой сыяктуу болуп кетти. Формасы жок. Андан кийин бутап атабыз деген бутакчылардын да көп каталары бар. Классикалык бакты сиздерге алып келатканда аяктан айтып жөнөтүшөт. Бир штамп деген нерсе бар. Штампты дейт 50-60 см коюп кырып десе, биз алып келебиз да аны 1,5 метрге чейин коюп туруп, көчөттү кырсак бизге жалко болот да алчы. Андан көрө тезирээк эле мөмөсүн жейли дейт дагы. Ошол бойдон тигип коебуз. Баштап ошол штамптан ката кетип атат. Андан кийин формировкасы, скелет. Скелетти биз туура эмес коюп атабыз. Ошол жерде скелеттен ката кетип атат дагы биздин 300-жылдан бере турган мөмө такыр мөмөгө бербей калат. Же болбосо 10 жылга өтүп кетип атат. Же шыпыргы сыяктуу болуп калып атат. Астында бир штамп, андан кийин 6 кронасы бар, үстү болсо бүтүндөй бир жык шыпыргы да. Ушундай бак болуп атат. Анан ал жерден түшүмдү сапаттуу ала албай атасыздар. Дарылаганга ыңгайсыз, бийик болуп кеткен. Аны тергенге дагы ыңгайсыз. Анан түшүм ташыйчы айткандай 1 жыл берип атат, 1 жыл бербей атат. Бул жерде бутоо бул өзүнчө бир чоң илим. Анын билимин алышыңыздар керек. Ар бир агроном ошол туура жерине ылайык бутаса түшүмдү жакшы берет. Мен сөзүмдү кыскартайын. Ташыйч суроолор болсо беришсин. Эми туугандар, бир четтен өзүңөрдүн 3-3төн суроолорду берер эле, ошого жооп берер эле. Фонд боюнча информация берсеңиз. Жалпы катышуулар уруксат, анан кийин суроо болсо жакшы болот. Макул. Көп билбесеңиз. Рахмат. Азыр ушул тапта туугандар биз багбанчылыкты өнүктүрүү деген фонд ачканбыз. Ошол фондко ар бир Кыргызстандын жараны ушул демек кааласа, бул мажбур эмес, 1000 сомдон акча салып атат. Анан ошол акчаны терминалдан салат, Россияда болсо Сбербанк аркылуу, Кыргызстан банк аркылуу салып атышат, 1000 сомдон эле. Бир адамдан 1000 сомдон топтоп атабыз, анан ошол немени салып, квитанциясын сактап койгула деп атабыз. Эртеге ушул питомник иштеп кетсе, ал акчаны биз ошол көчөт катарында кайтарабыз. 10дон сапаттуу жакшы көчөт кайтарабыз. Анан бул фондду түзүп туруп, биз азыр ушу колубуздан келишинче аракет кылып, жок дегенде бир мына Кыргызстанда ушул эмеде азыр Өзбекстанда бар, немеде Казакстанда бар, Польшада, Турцияда, башка мамлекеттерде бар bunday питомниктер. Биз дагы ошондой бир жакшы бир питомник жасайлы деп ошонун аракетиндебиз. Эми биздер ниеттерибиз түз, Кудай кааласа ушул эмени каражат жыйналат деп ойлоймун. Балким 1 жылдын ичинде, балким 2 жылдын ичинде
ошол 5 миллион доллар топтоп атабыз азыр. Биз жөнөкөй акча эмес ал. Бул счетторду ачып койгонбуз. Мына мисалы силер салган акчалар түз эле чоң эсепке түшөт. Чоң эсепке түшөт. Азыр бир 1000 доллардан ашык акча жыйналып калды. Эми эле эл түшүнүп, билип кетип атат. Көбүнчө эле эми мындай эмелерде мына фонд жөнүндө сүйлө дегениңизден анан айтып атам да, чогулуштарга да буну биз айтпай атабыз. Адамдар ойлобосун, булар не акча сурап келген бирдеме деп мындай ою кетпесин дейм да. Бирок эми Кудай кааласа жакшы ниет. Ушул питомник бизде да болот. Инвентор лабораториясы менен 20 гектар теплицасы болот. Чоң административдик өзүнүн мына типовой мектептер бар го. Ошодон чоңураак эмеси менен, зданиясы менен, өзүнүн столовойу болот, өзүнүн мына жатаканасы болот. Ошол жерде багы специалисттер иштешет. Адан сырткары 200 гектар жери болот бунун. 200 гектар жери болот. Мына жыл сайын 10 гектардан же 20 гектардан иштетип, анан дем алдырып 10 жыл, анан кийинкисинде дагы кийинки кругта ошол жерге биз көчөт отургузабыз. 10 гектар жерге 1,5 миллион көчөт батат. 10 гектар жерге. 20 гектар жерге 3 миллион көчөт батат. Эгерде биз 200 гектар жерди мисалы үчүн толук иштете турган болсок, ал жерде 30 миллион көчөт батат да. Ошол 30 миллион көчөттү биз жалаң өзүбүздүн муктаждыктарыбызга чече турган. Бул деген өтө жакшы ишкана болот. Бунун өзүнүн мындай французаларды биз дагы кудум эле ошо турецкий фирмалардай сатып алабыз. Рухсатты, мисалы үчүн Редчиф жасаганды рухсатты сатып алабыз, Golden Delicious сатып алабыз. Бардыгын сертифицированный дүйнө жүзүнө экспортко чыгара турган, мөмө бере турган дарактарды биз силерге чыгарып беребиз. Адан сырткары карагат, анан жакшы сорттору, малинанын жакшы сорту, крыжовник, брусника, калина, клюква, ушулардын бардыгын биз өзүбүздүн ошол питомникте чыгарып, биздин өзүбүздүн ошо багбандарга, дыйкандарга сунуштайбыз. Кудай кааласа бул предприятияга ким акча салам десе 0772 20 0000 деген номерди жазып коюңуздар, же эстеп коюңуздар. Ушуга эле салсаңыздар түз счетко түшөт. Ошол жерде топтолуп атат каражат. 0772 20 0000. Ушуга 1000 сом салып, эмени сактап коюңуздар. Сактап койсоңуздар квитанцияны. Питомник иштеди, көчөт бышты дегенде эле биз Facebook'тан бардык эмелерден, телевизордон айтабыз, келип ала бересиздер. Эми биз эң эле биринчи эме кылганда, ошол биздин эмебиз где-то бир 10 миллиондой ошол баткен гилес салып атабыз. Кордия, Регина, Лапенс, Самет, Сифхарт деген ошо 5 сорт ошол 10 миллион ошо баткен гилес чыгарабыз. Кичине алма, шавдалы чыгарабыз, бирок основной акцентти гилеске коюп атабыз. Азыр Араван району азыр ушул тапта бизден 10 миллион көчөт сурап атат да. 10 миллион көчөт $1 жасап берсеңиздер биз бардыгын өзүбүз алабыз деп атат да. Бардык. Бирле район сурап атат. Туугандарым, андай районда бизде 40 бар. А бизде иштелбей турган азыркы учурда мына агроном акебиз билет. Биз азыр 1,3 миллион гектар жерибиз бар. Реестрде, бирдиктүү реестрде. Анын 600.000 багара. Багарага бара элегибизге 30 жыл болуптур. Одан сырткары, ошол багарадан сырткары 700.000 гектар суга жерибиз бар. Ошонун тең жарымында экспорт люцерна беде отургузуп алганбыз. Көп жылдык чөптөрдү. Ровно 350.000 гектар гана жерде биздин ошол жерде дарбызыбыз дагы, алмабыз дагы, гилес дагы, клубника дагы бардыгы ошол жерде. Болгону 350.000 гектар жерде эффективдүү иштетип атабыз да. А бул жакта 1 миллион гектар жер эффективдүү иштебей атат. Мына ошол жерге бак кылып ала турган болсок, биз деген экономикабызды өтө мындай жакшы дамыктырып, эрте мындай жакшы болот эле да. Адан сырткары мына жайыт комитетиндегилер билет, азыр деградация болуп аткан 1,3 миллион гектар жер бар. Мамлекет ошонун мыйзамды тезирээк чыгарып туруп, ошол жерлерди мынабы багбандар менен дыйкандарга бериш керек. Ошол жерге суу чыгарып, шарттуу түздө тамчылатып сугарабы, кандай кылып өзүнүн иши ол. Ол өзүнүн каражаты менен суу чыгарат, ошол жерге эмне баг отургузат. Ошол жерге дыйканчылык кылат. Мына ушул азыркы ушу тапта мисалы үчүн
мына жерде нокот бушат, чүйдө. Нокот бушат. Nokottun 1 kilogramı Türkiye'de 1050 som eken. 1050 som. Bizde 100 somdan ala turgan bolsa bizden. Biz degen toltura öndürüp bere alabız. Anı degen ne bir je ayıl çarpa ministri barış gerek, je ministri ekonomika barış gerek, je oşol Türkiye'nin pasolu barıp, oşol emenen ayıl çarpası menen bana tamagaş koopsuzluğun karagan Türkiye memleketinin je İran'dın, Irak'tın adamları menen süйлöşüp durup, oşol jerden bizge ne Uruk ap geliş gerek. Uruk ap keltirip dıykandarga satıp ошону biz түшүмүн күздө кайра алабыз деп милдеттенме алып ушундай иштерди аткарса болот да. А бизде жерлер турат. Мына мисалы үчүн кайрак жерлер 600 000 гектар кайрак жер турат. А уну иштеткени жок. А иштетейин десең суу жок дейт. А суунун 96%, 97% суу Өзбекстан менен Казакстан, Тажикстанга агып кетип атат. Болгону 3%-ын гана пайдаланабыз. Өзүбүздүн суунун биз. Калган суунун баардыгы кетип атат. А эмне үчүн ушул саясат жүргүзүп, мына ушул суга кыла турган жерлерге, мына болгон эле ошол жерге каражат кетет, о жерден космостон, Марстан тупурак алып келиштин кереги жок. Бул деген бүтпөй турган иш эмес. Буну деген башка мамлекеттер туу дегенде чечип аткан ишти эмне үчүн биз үчүн, дыйкандар үчүн чечип бербей атат. Вот ушул жери бизге кызык болуп атат да. Эмне жылыгы канал тазалайт, а каналда суу келбейт. Ал топурагын каяка алып алар жок кылып атат ушунча жылдан бери. Канал тазаланып атат дейт. Сводкада бар, бирок каналда суу батпайт. Кичине эле куп суу батып калат. А бизде сууларыбыз деген түз агып кетип атат. Эмне үчүн бизде мисалы үчүн алып келип атышат өздөрү үчүн дүйнөнүн 4 бурчунан Глинваген алып келип атат. $350 000 Глинвагендерди алып келип, бронированный Глинвагендерди өздөрү минип жүрүшөт. А биз үчүн дегенде 300 000ге бир райондун проблемасын чече турган буровой установка алып келип бере албай атат $300 000. Ошол 5200 метр казат. Ошол бизге деген канча бир скважинадан 200 гектар суу суу ичирсе болот да. Аны деген бул не 15 күндө тешип бүтөт. 15 күндө бөлгүлөчү мына 20 скважина казылат экен, ошол жерде 4000 гектар жер сууга болот экен. Бул жаманбы? Бул өтө жакшы да, бир эле скважинанын кылганын карагыла. 4000 гектар жерди бир жылда сууга аткылды. Ошодон азыр бизге 100ді алып келип бергиле деп суранып атабыз. 30 миллион акча кетет. 30 миллиондуга мисалы үчүн бир эле той өткөзүп коюп атабыз ондай акчага бизчи. Туурабы? Мына ушуну суранып атабыз. Элибиз үчүн, жерибиз үчүн кыла турган иштер көп. Мына ошону азыр келип аткан, мына каражат түшүп атат. Азыр жөн болбой атат. Мисалы үчүн сиз иштеп атасыз, жерге төлөп атасыз, мен налог төлөп атам, сиз төлөп атасыз, ушул каражаттарды топтогондорду мына эме бизде чиновник эле көп экен да, 28 000 чиновник бар экен Кыргызстанда. Эң аз айлыгы, мисалы үчүн 7000 боло турган болсо, эң көп айлыгы эмне? Миллиондоп, 10 миллиондоп мегакомдогулар алат экен. Кумтөрдөгүлөр алат экен, бир жылдык айлыгы 80 миллион сом экен. Мына ушуларды айлык берип отура бербей кыскартыш керек. Бизге эмне керек бар онча начальниктен, туурабы? Онун керек ошо пандемия убагында бизге келген 300 миллиондун канча пайызын ошолорго айлык кылып берип коюптур. Мына депутаттар айлыкты, туурабы? Биздин өнүгүүбүз үчүн булар эмне бир салым кошпойбу? Азыр бизде толук бизде шарт турат. Мына мен сураган $200 миллион бере турган болсо, биз туруктуу өнүгүү жолуна чөбүз. Анын 35 миллиону көчөтканага кетмек, 30 миллионуна буровой алып келмекпиз. $65 миллион баягы Союз кезинде залажды этип калган 12 канал бар, ошону каздырмакпыз. Мына 500 000 ашык гектар жерибиз, багара жерибиз сугат болмок экен. Насос менен тартырып көптөгөн жерлерди сугат кылып, биз ошолордун бардыгын сонун иштетсек болот. Анан бизде агроном жок экен, агроном жок. Эң жаш агроном 50 жаштан өтүп калыптыр да. Эң жаш агроном. А бизде мисалы үчүн туруктуу өнүгүүбүз үчүн, мына биздин айыл чарбаны көтөрүш үчүн бизге билим, илимдүү жаштар керек да, туурабы? Мына ошон үчүн агрономияга окутам деген баланы бюджеттен окуттуруп алып келип ошону элге кызмат кылдырыш керек. Мына ушуга окшогон проблемаларды чече турган бизге башчылар ушундай бизге жардам бериш керек. Ондай кылса айыл чарба өнүкпөйт. Мына Голландия мамлекети өзүңүздөр билесиздер, бизден жери аз экен, 900 000 гектар жери бар экен. Болгону ошол жерде алар $200 миллиард пайда көрүп атат. Бир жылына 200 миллиард. Олар деген жалаң мына мисалы үчүн ойлуу да. Жерди деген өтө максималдуу пайдаланып,
ошодон миллиарддаган миллиондогон кирешелерди көрүп атат. Кыргызстандын өлкөмүндө бизде дагы өтө кеңирчилик, бизде жер көп, суу көп, иштей турган эл бар. Бизге деген болгону ушул суларды чыгарганы жардам бериш керек, жакшы көчөттөрдү бериш керек, ошолорду обслуживать эте турган илимдүү, билимдүү жаштарды, тажрыйба, билим керек. Мына ошол 3 составляющий болсо эле бизде мына айыл чарба өнүгүп кетет. Эмне үчүн биз мисалы үчүн мына Казакстан бизге канча дан болсо, канча будай болсо Россия берем деп атат. Эмне үчүн биз Россиядан будай алып, биз аларга шабдалы, өрүк, тура ошолорду берип, ошолор менен ымала кылып жашасак болбойт. Ошол саятчылар бизди коркута берет да. Ой, сен ошол немени буяка будай экпей койсоң, баягы опасный сапа. Австралиядан керек болсо заказ берип акчасын төлөп кой, вертолет менен алып келип таштап кетет унду, каптап. Анчын деген акча керек. Биз деген мисалы үчүн өзүбүздүн безопасностьтүбүздү деп туруп, мына 1 гектар жерден $10.000, $20.000 киреше ала турган мөмөлүү дарактарды отургузуп бак кылып ала берели. Биз деген булар менен урушкан жерибиз жок. Биз деген канча түбөлүктүү биз бир тууган мамлекеттербиз. Булар менен эч кандай биздин чатагыбыз жок. Ону коркпош керек. Жакшы кылып туруп, планды кылып бак отургуза берели. Биздин жерлерибиз бакка аябай ыңгайлуу. Мына бая эле айтып кеттим го, башка мамлекеттер өздөрүнүн мөмөлөрүн сатып берип, биздикин алып атат. Мына Кытай азыр сурап атат. Силерге дагы кат келип атабы Кытайдан? Сурап атабы? Дарбыз неме, коон өткөр деп атабы? Коон отургуз деп атат, Тура? Ооба, тынбай келет да кат. Бул арган немелерге, руарларга тынбай келет. Силердин жерлериңер мына китайский дыня бар да. Мына дарбызды мисалы үчүн жалдырап 1 сом 2 сомдон өткөзбөйсүңөр да. Эгерде бул жактар уругун алып келип бере турган болсо, алар уже 12 сом 13 сомдон кетет Кытайга. Миллиарддап, тонналап жасасаңар да кете берет. Себеби дегенде контракт бар. Бирок органика кылып жасаш керек болду. Баягындай дарбызыңарга азотту уруп атасыңар го, семир деп. Ондай кылбайсыңар да. Баягындай таза иш кыласыңар, ошодон таза пайда болот. Ошого окшогон эмелерди мындай дамыктырышыбыз керек да. Жаштар окугула, туугандар, билим жок болсо бак кыла албайсыңар. Ол бир жагынан илдети, бир жагынан зыянкечи талап кетет. Ора эле болосуңар да жөнүндө. Билим болуш керек, окуш керек. Ошон үчүн туугандар бардыгыңыздарды азыр ошол Telegram группабыз бар, билесиздер. Багбанчылык. Ошого адамдарды кош кыла десем кошпойсуңар да. Ошого канчалык силер көп киши кошсоңор, ошончолук адам информация болот. Ошончолук адам мында кыймыл болот да. Ошончолук сорт боюнча иш болот. Ошон үчүн туугандар бардыгыңыздарды Telegram группага чакырамын. Эми туугандар ушуну